Кириш сөз. Бүгүн биз айта турган жемиш орус тилинде гранат деп айтылып, бир укканда жардыруучу каражатты элестетет. Албетте, анар жемиши эч кимди жана эч нерсени жардырып, залакасын тийгизбейт. Бирок ал биздин организмибизде позитивдүү жана жакшы өзгөрүүлөрдү пайда кылуучу жардырууну алып келиши толук ыктымал. Кененирээк билгиңиз келеби? Анда кеттик алдыга. Тарыхы. Анардын мекени катары мурун Кытай өлкөсү саналчу. Бирок кайсы бир изилдөөлөр анын анык мекени Персия болгондугун далилдеген. Чыгыштын ысык климатында өскөн анар ал жакта жемиштердин падышасы эсептелет. Себеби анын даамы гана таттуу болбостон, сырткы формасы дагы тажыга окшошуп кетет. Анардын сүрөтү байыркы Египеттеги пирамидалардан, байыркы Византиянын чүпүрөктөрүнөн, байыркы грек жана арабтардын орнаменттеринен табылган. Египеттеги фараондор денени гана эмес, рухту да бекемдейт деген ишеним менен анардын жаңы сыгылган ширесине чоң баа беришчү. Байыркы египеттиктер менен ассириялыктар аны өмүр багы деп эсептеп, анардын айкелдерин жасашчу. Ал эми анар деген ат латын тилинин гранатус деген сөзүнөн келип чыккан. Бул даниктүү дегенди түшүндүрөт. Кызыктуу фактылар. Көрсө, анар жөнүндө Куран китебинде да жазылыптыр. Биринчиден, ал бейиште өскөндүгү жазылган. Экинчиден, Мухаммед пайгамбар өзүнүн шакирттерине көрө албастык жана жек көрүүдөн арылуу үчүн анарды сунуштаганы баяндалган. Мына ушундай достор. Курамы. Анар курамындагы заттар менен да таң калтырат. Анын курамында башка жемиштерге караганда углевод эң көп өлчөмдө. Ошондой эле 1% белок, 0,3% май бар. Анда С, Е, В6 витаминдери, ниацин, калий, темир жана жез дагы кездешет. Курамындагы лимон жана башка органикалык кислоталар ага кычкыл, жагымдуу даам берет. Алардын жардамы менен анар ичеги карындарга өтө пайдалуу. Антоцианиндин жардамы менен суукка каршы жакшы гана даба болбостон, картаюуну кичиңдетип, рак клеткаларынын пайда болушун алдын алып, зара кубалайт. Курамындагы бардык пайдалуу элементтердин натыйжасында анар эң мыкты пайдалуу жемиш болуп саналат. Пайдалуу жактары. Ичеги ооруларында. Гастроэнтерит жана колиттин негизинде пайда болгон инфекциялык диареяда анар эң сонун жардамчы. Анемияда. Темирдин жетишсиздигинен келип чыккан анемияда дагы курамындагы жездин негизинде анар сонундаба. Артериосклероздо. Флавоноид жана антиоксиданттык витаминдердин негизинде анар артериалдык кан басымдын төмөн учурунда сунушталат. Жемиш жүрөк приступунун алдын алууда жана башка жүрөк ооруларында жакшы жардамчы. Гипертонияда. Курамындагы калийдин жетиштүүлүгүнөн анар гипертония менен ооругандарга сунушталат. Зат алмашуу бузулган учурда. Жемиш организмди тазалоочу касиетке ээ болгондуктан подагра, семирүү сыяктуу ооруларда даба. Колдонуу. Эң эле жакшысы жемишти жаңы бойдон колдонуу. Жаш адамдар анарды данеги менен кошо чайнап, экиси ырахат жана пайда көрө алат. Ал эми тишинин курчтугу менен мактана албай калган улгайып бара жаткан ата-апаларыбыз анын жаңы сыгылган ширесин иче алышат. Андан сырткары, анардан гренадин сиропун жасашат. Аны даярдоо үчүн анардын ширесин бир азга кайнатып, кум шекер кошуу керек. Мындай ыкма менен жасалган шире айлап сакталат. Кийин аны шире катары колдонсо болот, же суу кошуп, жемиш салаттарына кошуп койсо дагы жакшы. Жыйынтык. Анарды үзгүлтүксүз колдонуу өлбөстүккө алып келет деп байыркы гректер бекем ишенишчү. Кызык. Бүгүнкү күндө өлбөстүккө эч ким ишенбейт. Бирок анарды көп жеп, өмүрүбүздү узарта аларыбызга эч ким шектенбесе керек. Ошондуктан пайдалуу жемиштен жеп, ден соолугуңузду чыңдай бериңиз. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.